Бишкекте жарандык коомдун реакция 5-0 жүрүшү тынч жыйынтыкталды. Чогулгандар анда бийликке 2 талап коюп, резолюция кабыл алышты. Биринчиден бул Кемпирабад Кыргызстандын жери, бул биздин бөлүнгүбүз, биздин мекенибиз. Экинчи нерсе ошол куугунтуктар токтош керек. Жекшембиден бери өлкөдө бир катар жарандык активисттер менен саясатчылар массалык тополоң чыгарууга даярданган деген шек менен кармалды. Камчыбек Кыдыршаевич ал ошол укук коргоо органдарынын координатору, өкмөттүн орун басары, жетекчисинин орун басары. Как раз ошол укук коргоо органын координациялаат. Анан 2-3 күн мурун эле президент Садыр Нуркожоевич менен ошол Ташиевдин жолугушуусуна барган активисттер айтып беришкен. Мына каматабыз, каматам, анан колуңду сындырам, анан дагы башка аргандай коркунучтар Ташиевдин оозунан чыккан деп. Анан ошондон 2-3 күн өтпөй эле ушинтип элдин кармалышы албетте мамлекетке аброй алып келбейт. Садыр Жапаров баштаган кыргыз бийлиги көп жылдардан бери чечилбей келген кыргыз-өзбек чек арасын бир жаңсыл чечүүгө кызыктар болууда. Президент өзгөндө жергиликтүү эл менен жолугуп, ал эми атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте депутаттар менен акылдашкандай болду. Бирок бул жолугушуулардын баары жабык өтүп жатты. Ал арада өзгөн райондагы суу сактагычты Өзбекстанга берүүгө каршы жарандар Кемпирабадды коргоо комитетине бирикти. Соңку кармап камоолордон кийин айрым саясатчылардын өз ара сүйлөшкөн сөздөрү интернетке чыгууда. Эртең биз барып туруп, анан биз ушинтип эле басып алабыз, бийликти басып алабыз деген бул демократияга каршы кирет. Бул демократия эмес, бул охлократия дейбизби, тартипсиздик дейбизби? Бул мамлекеттин жоктугу. Ушундай эң банановый республикалар, жанагындай бир перевороттор боло берген, ал ошол несостоявшееся государство деп да коет. Failed state деп. Ошондой тартипсиздик, башаламандык, мамлекеттин алсыздыгы буга жол берилбейт, урматтуу кыргызстандыктар. Кыргызстанда бийликке күчтүү оппозиция деле жок делет. Бирок азыркы кармап камоолор оппозицияга огондордун катарын көбөйтөт дейт эксперттер. Кемпирабад боюнча саясий оппозициядагы адамдар бириге баштаганы көрүнүп атты. Бирок мындай бирүүгө болгон биринчи аракетке эле бийлик массалык камап кармоолор менен соккурду. Ошону менен оппозиция мурункудан дагы алсырап калды. Бирок эми бул оппозициялык саясатчылардын тергөө жана сот иштери ачык жана калыс өтпөсө, анда оппозицияга элдин ишеними көбөйөт. Садыр Жапаров өзү ошол жол менен элдин ишенимине кирбеди беле. Өзбекстан менен чек араны тактоодо элге тынчтык керек деп бийликтин аракетине тоскоолдук кылбоо талаптары менен дагы чыккан жарандар, жамааттар да болууда. Ошентип коңшу өлкө менен мунасалык келишимге кыргыз коомунда орток пикир жок болуп жатат. Өзгөчө өзгөндөгү Кемпирабад суу сактагычынын тагдыры мында таалуу маселе болуп, чоң нааразылыктын чордонуна айланды.